Taala maqtalar Jana Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salom, salovatlar bo'lsin. Bugun qila turgan savobimiz 40 hadis kitobidan 17-hadisni olamiz. 17-hadis Shaddad ibn Aws degan sahobadan rivoyat qiladi. Al hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Innalloha kataba al-ihsana ala kulli shay'in" deydi. Alloh taolo har bir narsani ko'rkam atqaruvni bardıq narsada millat qilgan deydi. Birovga bir narsani yaxshilik qiluvda, bir ishni ayavay mıқты dengelde atqaruunu Allah Taala har bir nersege vacip kılgan, millet kılgan deydi. Al qaysıga nerse olsun. İslam dininde Allah Taala qaysılığına ibadat bolsun. Al melal vacip bolu, melal sünnet bolu, melal mustahab bolu, melal aramdan tıylı bolu, kandaga nerse olsun. Oşol nerseni atqaruda Allah Taala oşol nerseni Allah Taala özü buyurganday, sünnette kelgендей көркөм atqaruunu millet vacip millet kılgan ekan. Hadis ulanısında Peygamber sayıdat "Faiza qataltum fahsinu qitla." Eğer sizler bir canlıkты öldüre turan bolgan bolsаңар, аны көркөм öldürgüle deydi. Эми көркөм дегенде кандай көркөм öldürөбүз дегенде Аллах Таала кандай буйраган болгон болсо, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай көргөзгөн болсо, дал ошондой дейди. Көркөм дегендеги мааниси шариатта көргөзгөндөй. Hadis lanısında "Vaiza zabahtum fahsinu zibha." Eğer sizler mal soyuturan bolmasalar, oşonu da körküm soygular deydi. "Vel yuhidda ahadukum shafratahu vel yurih zabihatahu" deydi. Sizlerden biröңөр mal soyunu kalasa, al bıçağın ayabay, bıçağın miyesini ayabay kurç kılıp, kurçutup, andan keyin malını soyup, malın es aldırsın deydi. Baya malды soygondo mal azap görбөй, tezirek jаны чыгып кеткени бул ал үчүн эс алуу экен да. Hadis Müslim'de. Эми hadisти кайта башынан баштайлы. Ар бир сөзүнө көңүл бурайлы. Аллах Таала ислам динин чүрдү. Аллах Таала Кур'анда айткандай: "Ал-яума акмалту лакум динакум." Ислам дини толук. Эгер кимде ким ислам динин туура Аллах Таала көргөзгөндөй, Аллах Таала буйругандай биле турган болгон болсо, анда эч бир адам бул динден жүз ырбайт экен да. Эми ошол ислам дининде Аллах Таала ушул нерсени баарыбызга милдет кылган экен. Инналлоха катаба ал-ихсана ала кулли шайин. Аллах Таала ар бир нерседе ихсанды көркөм аткарууну милдет кылган экен да. Ал кандай ибадат болсун? Мисалы, намаз окуу. Аллах Таала намаз окууну фарз кылганбы? Демек намаз окуда дагы Аллах Таала көркөм аткарууну милдет кылган экен да. А намазда көркөм кандай аткарабыз десе, Пайгамбарыбыз хадис айткандай, силер намазыңарды мен намаз окуп атканды кандай көрүп турган болсоңор, дал ошондой окула дейт да. Мына ушул намазда көркөмдүүлүк кандай экен? Бул Пайгамбарыбыз салам кандай окуса, дал ошондой окуу көркөмдүүлүк. Ошон үчүн намаз окуганда көркөм окуш керек экен. Көркөм десе кандай? Шашпай, кыямдын акысын берип, рукунун акысын берип, сажданын акысын берип, окуп аткан аяттардын маанисине көңүл буруп, Аллах Тааланы көрүп турат, угуп турат, билип турат деген жүрөктөгү хушу менен шашпай окуу. Мына ушул намазды Аллахтын астында көркөм аткаруу болуп эсептелет экен да. Ихсан. Тавхид кармануу. Тавхид карманууда көркөмдүк керек экен. Аллах Таала динде ар бир нерсени көркөм аткарууну буйруган экен. А тавхидти кантип көркөм карманабыз десе, алымдар айтышат: сен Аллах Таалага эч нерсени шерик кошпошуң керек. Мейлі ал чоң ширк болсын, мейлі ал кичине ширк болгон болсын, жалгыз Аллах Тааланын өзүнө сыйын. Колуңдан келишинче туура Ибрахим алейхиссалам буттардан кандай качкан болгон болсо, сен дагы ошондой качышың керек экен. Бая кейлөө бар го, бул жерде ширк болуп атат десе аралашып кетет, а? Бул жерде арам иш болуп атат десе, эчтек болуп биз кылбайбыз деп аралашып кетет. Жок, жада калса Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары сапарда кетип атканда кыбла тарапты карап зара ушатуу шариатта кайтарылган, а? Кыбла тарапты карап турган ажаткананы көргөндө ошого кирбей айланып истигфар айтып Аллах Тааладан кечирим сурап өтүшкөн экен да. Карагыла. Бул эмес, ширк эмес. Арам нерсени көрдү, бирок жөн эле истигфар айтпай өтпесе болот да. Бирок ошону көргөндө, шариатта кайтарылган нерсе тургузганын көргөндө, "Я Аллахым, бизди кечир." Балким өздөрүн бар ушул нерсени кайтара албагандыгы үчүн, балким ошону буза албагандыгы үчүн бирөөлөрдүн менчиги да ал. Аллах алам истигфар айтып кеткен да. Аллахым кечир депчи.
Биз азыр арам нерселер менен аралашуу бул жөн эле да. Бул жерге барсаң дагы арам нерсе бар, тиги нерсеге барсаң да арам бар. Эгер азыркы учурда биздин мисалы магазиндерге барсаң арак сатылат, алар жөн могул нерседен истифада этип атат. Могул магазинге алар Аллах алем кирбейт эле да. Бирок бизде ушунчалык зарылчылык болгондук үчүн биз ушул нерсе кирип кеттик, бизге байкалбай калды да. Билинбей калды. Ошон үчүн тавхидте көркөм кармануу Аллах Таала эчине шерик кошпогон экен. Орозону көркөм кармануу бир гана оозуңду тамактан тийбастан, көзүңдү, тилиңди жаман нерселерден тыюу, бул көркөм орозо кармоо экен. Жана ошондой эле мамиле кылуу. Бир туугандарың менен мамиле кылуу, өзүңдүн жубайың менен, үй бүлөң менен мамиле кылууда көркөмдүк бул шариатта талап кылынат экен да. Сен көчөдө бирөөгө мисалы укмуш сылык сүйлөсөң, сен үй бүлөңө ошол сылык милдет экен да. Сен Аллах Таала ошол нерсеге буйруйт экен. Жана ошондой эле, мисалы сен бир жумушта иштейсиң, бирөөнүн кол астында иштейсиң. Ошол акчаны алып атасыңбы? Айына 50 миң алып атасың, 70 миң алып атасың, 100 миң айлык алып атасың. Ошол ишиңди дагы сен көркөм аткарышсаң милдет экен да. Эптеп септеп убакыт өткөрүп, эптеп септеп эле үйдү куруп, крышасын жаап, колуна күлүштү кармап туруп, ассаламу алейкум деп кетип калган болбойт экен да. Эртең сен кеткенден кийин 2 айдан кийин, 2 жылдан кийин ичине бир бучу жарака болуп, андай болбош керек экен да. Колуңдан келишинче сен ошого кирдиңби, кол берип келиштиңби, ошол ишти сен мыкты аткарышың керек экен. Көркөм мынакей. Намаз окусаң дагы көркөм, орозо кармасаң дагы көркөм, бирөө менен мамиле кылсаң дагы көркөм. Көрсөм, мына ислам ушул нерсеге буйруган экен да. Хадис уланысында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Биринчи сөзүндө эмне деди? Аллах Таала ислам дининде ар бир нерсени көркөм аткарууга буйруган деди. Эми ушул нерсеге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир эле адам тирүүлөр менен тирүүлөр бири-бирине көркөм мамиле эмес. Жада калса адам баласы бир жандыкты өлтүрүп аткан болгон болсо, ошого да көркөм кылууга буйруган деп атат. Мисалы силер ислам дини көркөмдүгү буйруган десе, Аллах Таала менен болгон мамилени көркөмдөш керек экен, адам менен болгон мамилени көркөмдөш керек экен, үй бүлө менен болгон мамилени көркөмдөш керек экен, чектелеш керек экен. Балким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис улантысында фаиза каталтум фахсину китла дейт. Эгер силер бир жандыкты өлтүрсөңөр, ошону да көркөм өлтүргүлө дейт. Карала, бир жандыкты өлтүрсөңөр дейт. Эми аны кантип көркөм өлтүрөбүз? Кантип көркөм өлтүрөбүз? Жадага салымдар айтат. Эгер дейт, мисалы Айша энесинин хадисте Бухари Муслимде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 5 жаныбарды өлтүрүүнү буйруган. Мисалы жылан, ит, карга, сагызган. Абдул Омардан келген хадисте, Алла Бухари Муслимде келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жылан өлтүрүүнү да буйруган да. Эми ушул нерселерди шариатта буйруган. Жылан эмне үчүн буйруган? Себеби адамдар чочутат, адамдарга зыян берет дейт. Ит эмне үчүн өлтүргөн? Себеби ит адамдарга кабышы мүмкүн, жаш баланы чочутушу мүмкүн, же болсо уулуу тиштери менен адамды тиштеп, ууну таратышы мүмкүн. Тышкан. Үйдө каптарды тешет, үйлөрдү тешет, ооруну таркатат экен да, тышканчы. Жана ошондой эле карга, ал дагы зыян берет. Сагызган сыяктуу. Ал дагы эмне, адамдардын бири алтынын көрсө, акчасын көрсө илип кетет. Ошол зыян болгондугу үчүн ошоларды өлтүргөнгө шариат өлтүрүлө деген. Кескелдик да бар анын арасында. Шариат өлтүрүүгө уруксат берген. Эми бизге ушул маселе тиешелүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул нерселерди өлтүрүүгө буйруган деп эле каалаганда өлтүрө бербеспи? Кескелдикти кармап алып, колун кесип алып, куйругун кесип алып, башын кесип алып, же карганы кармап алып, карганы ондай немеге бир дуалга, тактайга азып коюп, жаа менен атып, рогатка менен атып, ушинтип өлтүрөбүзбү? Ушинтип өлтүрсөк болобу? Жок, болбойт экен. Пайгамбар эмне дейт? Фаиза каталтум фахсуну китла дейт. Эгер силер өлтүрсөңөр, ошо өлтүрүп атканда да аябай көркөм өлтүрүлө дейт. Эми көркөм кандай десе, шариатта кыйнабай, азаптабай, колунан келишинче кайсыл нерсе менен тез өлө турган болгон болсо, ошо менен өлтүрүш керек. Мисалы жылан, кылыч менен бир чапсаң башка, башы кезилип сразу өлө турган болгон болсо, ошол өлүм жакшы экен дагы. Бирок
таш менен куйругун жанчып, кайта ичин жанчып, ич агарын чыгарып, башын жанчып, аны байкушту жалдыратып, каргатып, андай кылып азаптап өлтүрбөш керек экен. Каргандагы азап алып, нары сүйрөп, бери сүйрөп балдар жүрөт го көчөдө, жип менен байлап алып, байкушту жүндөрүн жулуп, куйруктарын жулуп, канаттарын жулуп, жо андай азаптап, анда шариат кайтарат экен да. Башын алып койсуң, көркөм өлдү болду. Шариат өлтүрүүгө буйруган, аны да сен көркөм өлтүрүшүң керек экен да. Мынакей ушул экен да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абдулла ибн Омар жолдо кетип атып, бир Курайш урусунун балдары бир кушту дуалга илип коюп, жаа менен атып, ойноп атканын көрүп, Абдулла ибн Омар кайтарат да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимде-ким ушундай тирүү жандыкты ушинтип алып ойной турган болгон болсо, ага каргыш болсун деп пайгамбарыбыз караган деп айткан да. Хадис Бухари Муслимде келет. Ошон үчүн урматтуу туугандар, өлтүрүүдө дагы көркөм өлтүрүш керек экен. Ошон үчүн Хамбали мазхабында баягы жада калса бул жаныбарга тиешеси эмес, адамдарга дагы. Хамбали мазхабында эгер адамды баягы кысас кылып атпайбы, өч алганда, кылмыш кылганда, ошондо кылыч менен чапкан жакшы деген да. Себеби кылыч менен бир чапсаң, болушунча тезирээк өлөт дейт да. Эгер бирөө кылмыш кылса, ал эми жана зина кылса, ал ташбаран кылат да. А эмне үчүн зина кылганда дагы артынан шариатта эмне үчүн чабылбайт, желкесинен кылыч менен чабылбайт десе алынат. Себеби адам зина кылганда, жогоруда хадисте алдык го биз, зина кылганда адамдын ар бир денесинин клеткасы рахат алат экен да. Ошол зинаданчы. Ошол рахат алган рахат кайта ар бир клеткадан чыгыш үчүн дейт да. Ар бир клетка ошол зинадан кандай рахат алса, кайта ошол клеткалар ошол зинадан алган рахатын чыгарып азап көрөт экен да. Мына ошол жазаны алыш үчүн дейт да. Ошон үчүн зина кылган адам ташбараңлап, калгандары кылыч менен чабылат. Мына Саудияда ушундай. Ал эми бул ушундай экен. Ал эми кээ бирлер мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам учурунда заманында Мадинага бир топ адамдар келет. Алар ушундай бир өздөрүнүн ооруп аткандарын пайгамбарыбыз айтканда, пайгамбарыбыз Мадинанын четиндеги Байтул-малда турган садакадан түшкөн, зекеттен түшкөн төөлөрдү барып, төөлөрдүн сүтүнөн, зарасынан ичкиле дейт да. Алар барып төөнүн зарасынан, сүтүнөн ичип, баягы оорусунан айыгып, жакшы болуп, толгондон кийин алар кутуруп, баягы төөнү баккан мусулмандарды өлтүрүп, колдорун, буттарын кезип азаптайт да. Качаш кылыпчы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ушул кабар жетет. Анага вахий келет. Анан сахабаларды жөнөтүп, пайгамбарыбыз Аллахты карматып, кандай өлтүргөн болгон болсо, баягы төө баккандарды дал ошондой өлтүрүшкө буйруйт. Ошон үчүн алымдар айтат, негизи кылмыш кылган мусулмандарды кылыч менен өлтүрүлөт дейт. Бирок бир гана ушундай адам кайсы мусулманды кандай азаптаган болмосо, дал ошондой азапталат дейт. Негизи мусулмандар бир кылмыш кылганда кылыч менен өлтүрүлөт экен. Зина кылгандар ташбараңлат. Ал эми бирөө жан мусулманды кулагын кезип, бутун кезип, мурдун кезип, тилин кезип ойноп өлтүргөн болгон болсо, анын желкесинен кылыч чабылабы? Жок, чабылбайт экен. Ал да дал ошондой өлтүрүлөт экен шариатта. Себеби эмне? Кандай бирөөдү жазаласа, дал өзү ошондой жазаланууга шариат буйруган экен да. Көрсөңөрбү? Ошон үчүн урматтуу туугандар, шариатта ар бир нерсени көркөм аткарууну буйруган. А көркөм аткарууну кандай десе, ал шариатка айтат. Пайгамбарыбыз сүннөтүндө кандай аткарган болсо, мына ошол көркөм аткаруу да. Эми ушул жерде урматтуу туугандар, билебиз, шариатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир гана адам баласына жакшылык, көркөм мамиле кылуу менен чектелбестен, бардык жандыктарга жакшы мамиле кылууну буйруган экен. Жада калса өлтүрүп атканда да көркөм өлтүрүүгө буйруган экен. Ошон үчүн жаныбарларга зыян бериш мүмкүн эмес. Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сапарда кетип атып, зара ушатууну каалайт дагы, бирөөнүн баягы чарбагына кирип, зара ушатып чыкканда ичинде бир төө болот. Төө келет дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга даттанат. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул төөнү эским дегенде, о Аллахтын элчиси, мен деп ансарлардан бир жаш бала келет да. Келгенде пайгамбар айтат, бул төө мага даттанып атат дейт. Сен буга жеткиликтүү тамак бербейт экенсиң, жана ошондой эле сен буга өзү көтөрө албай турган нерсени көтөртүп кыйнайт экенсиң дейт да. Андай кылбагын деп пайгамбарыбыз түшүндүрөт да. Ушул жерден караганда биз жаныбар деп коебуз, бирок жаныбар болгону менен
ал пайғамбар екенін біліп тұрып пайғамбарыбыз саллаллаху келіп даттанып атат да. Азыркы учурда канча деген малдар бар, жануарлар бар. Азап көрүп атат. Бир эшекке 3 бала ошкаш болот. Албетте ал үчүн жооп берет да. Жана ошондой эле азыркы учурда мисалы бизде улак деген оюн бар, туурабы? Улак деген оюн бар. Эми буну бизде баягы кыргыздар ой биздин улуттук оюнубуз деген бир аябай бир бренд сөз бар негизи. Бирок канчалык бренд кылбасын, бул оюн шариатка салып көрө турган болгон болсок, бул жерде аттарга аябай зулумдук болуп атат да. Канча деген кыргыздын жакшы аттары Тайгазан оюнунда адамдардын көз алдында өлүп атат да. Бооруңа чейт. Атка зулумдукпу, зулумдук эмеспи? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эгер жанагы төөгө кичине зулумдук кылганды үчүн кайтарган болгон болсо, могул атка ушундай катуу зулумдук болот да. Аны эмне? Эми албетте атты байгеге чап, башкага чап, оюну бирок мынчалык деңгээлде эмес да. Жүгүрө албай, кыйналып, ордунан турбай ошол жерден жан берет да аттарчы. Аларды эмне? Алар айта албайт, мен чарчап калдым, болду. Мен азыр өлүп калышым мүмкүн, эми чапсаң деп айта албайт аларчы. А булардын үстүндө кулакка чабат, башка чабат, жөн эле бир эле жол чапканы үчүн ал Аллах таала жооп берет. Бирок улак бүткөнчө жананы канча жол чабат, башка? Биринчи ат. Атка зулумдук кылуу арам бар эмеспи? Арам. Экинчиси арамы улак, теке. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баягы кушту азып коюп ойнатканда кайтарды, азып коюп ойнатканда кайтарды. Бул эми албетте башын алып ойноп атат да. Бул Аллах таала буну ойнош үчүн улак жүргөн эмес да. Аллах таала Куранда «Вакулу вашрабу ва ла тусрифу» дейт. Ичкиле жегиле бир исраф кылбагыла дейт. Бул исраф корчулук. Бул арам бар эмеси? Экинчи арам. Үчүнчү арамы улакта кыргыздын канча деген мыкты жигиттери каза болуп атат да. Сынгандар, жаракат алгандар, оорукчан болуп калгандар канча. Өзү Кыргызстан бери 70 миллион адам эмеспиз. 7 миллионго септеп мындай жеткирип атабыз да, септеп, жанагы орустарда тигилерди кошуп отурупчу. Таза кыргыздардын өзүн чыгара турган болгон болсок, Кыргызстан үчүн күйө турган адамдардын өзүн терип чыгара турган болгон болсо, Аллах алам 3 миллионго жетпейби. Эртең Кыргызстанга бирөө кол сала турган болгон болсо, баягы Кыргызстандын санын көйүп жүргөн адамдар Кыргызстандан тез эле чыгып кетет алар. Самолет менен болобу, ат менен болобу, машина менен, эшек менен болобу чыгып кетет тез эле аларчы. Туурабы? Кимдер калат? Баягы эле кыргыздар калат. А кыргыздардын жартысы монда оорукчан болгон болсо, буту сынып, ширагы сынып, колу сынып, кыргыздын эң мыкты жигиттери эртең душманга ким чыгат? Эң күчтүү деген мыкты адамдар ушинтип каза болуп аткан болгон болсо, оорукчан болуп аткан болгон болсо, бул албетте бул адамга зулумдук. Жөн эле адамды бетке чабуу же болбосо бир зулумдук кылып коюу шариат арам болгон болсо, мондай адамды баягы хадисте келет го. Ла дарара ва ла дирара. Өзүңө да зыян бербегиле, башка бирөөгө да зыян бербегиле дейт да. Ва ла тактул анфусакум дейт Аллах таала Куранда. Өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүле дейт. Бул өзүңдү өзүңгө өлүмгө алып баруу да булчу. Эми албетте атайлап эмес, бирок ушул жерде көбүрөөк болуп атпайбы? Көбүрөөк болуп атат да. Ошон үчүн бул үчүнчүсү, төртүнчүсү бул уже азыркы учурда шариатта баягы азарт оюндары арам билесиңер, а? Бул азарт оюнга айланып кетти. Азыр бул үчүн казак кыргыз бөлүнүп ойноп турат. Андан да тышкары түндүк түштүк орустуктар менен таластар. Бөлүнүү арам бар эмеспи? Арам. Аллах тааланын түшүргөн Курандын бекем кармагалардан бөлүнбөгүле. Бул бөлүнүү болуп атат. Ошол майданда президент алдында туруп, президенттин көзүнчө бөлүнүштү да, сабашты бири-биринен, туурабы? Эчтеке көзүнө көрүнбөй калды. Оштук, таластык, нарындык болуп бири-бирин чапкылап, ушундай болуп калды да. Ошондо ким жеңсе, бейишке эсепсиз, хисапсыз кире турган болуп калды да, ушундай деңгээлге жетип калды. Убакыт канча деген аталар, апалар ошол жерде үйүндө намазын таштап коюп, келинчегин баласын таштап коюп, 100 километр, 200 километр жерге барып ошол жерде намазын окубай, ибадатын кылбай, ошол жерде тескерисинче арак ичип, тамеки чегип, бузукулук кылып жүрөт. Аллах таала Куранда бири-бириңерге душмандыкта жана күнөө нерседе жардам бербегиле дейт. Бул душмандыкта, күнөөдөн жардам берген болот атпайбы? Намаз биякта жайында калды.
Ошон үчүн урматтуу туугандар, эми баягы бул албетте атайын өзүнчө маселе эмес, бирок ушул сабакка баягы эмне Аллах Таала жараткан малдарга зулумдук болгон үчүн бул да бир зулумдук. Ошон үчүн урматтуу туугандар, улак оюну азыркы учурда бул албетте четтен ашып баратат, ошон үчүн бул туура эмес да. Бул болбойт. Абдулла ибн Умардан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: бир аял дейт, бир мышыкты кармап, тамак да бербей, суу да бербей, азаптап өлтүргөндүгү үчүн ал тозокко кирет дейт. Хадис Бухари Муслимде. Бир мышыкты. Эгер сен бир атты чапкылап отуруп өлтүрө турган болгон болсоңчу, жөн эле бир мышыкты тамак бербей, суу бербей кармап өлтүргөндүгү үчүн тозокко кирет дейт. Башка бир хадисте Абу Хурайрадан келген хадисте пайгамбарыбыз айтат: бир адам дейт, сапарда келип атып, аябай суусандыктан кудук издеп жүр, бир кудукту таап, кудакка түшүп, сууну ичип чыкса, бир ит турат. Ушунчалык катуу суусагандыктан жердеги топуракты жалап аткан болот да. Ошондо баягы адам: бул ит дагы мага окшоп аябай катуу суусаган экен, кой суу алып берейин деп кудукка кайта түшүп, өзүнүн кепичине, маасына сууну куюп, оозу менен тиштеп, эки колу менен эптеп сорго чыгып туруп, суу алып берип, баягынын суусуну кандыргандыгы үчүн Аллах Таала ал кишиге ыраазы болуп, Аллах Таала күнөөсүн кечирген экен да. Хадис Бухари Муслим. Кара, өлтүргөн мышыкты өлтүргөн адам тозокко кирип атат. Ал эми ошо итти ошол кыйынчылык абалдан жакшылык кылгандыгы үчүн, жакшы мамиле адам болбосо дагы, жада калса бауга уруксат берилбеген ит болсо дагы, Аллах Таала ыраазы болуп, ошол жандыкка жакшылык кылгандыгы үчүн кечирип атат да. Ушул хадистин аягында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир адам айтты да: "Инна лана фил бахайми ажрон", о Аллахтын элчиси, биз ушул жаныбарларга жакшылык кылгандыгыбыз үчүн да бизге сооп болобу десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: ар бир жаныбар нерсеге кылган жакшылыгыңар үчүн сооп бар дейт да. Чымчык баласы уясынан түшүп калды, чыйпылдап нары учат, бери учат, алып алдың дагы уясына салып койдуң. Аллах акбар, жакшылык. Ошону Алла үчүн кыла турган болгондо сен сооп аласың. Караң, ислам дини, эгер ислам дини ушул канаттууларга, жаныбарларга чейин жакшылык кылууну буйруган болгон болсо, адам баласына эмне деп ойлойсуңар? Жада калса Абдулла Аббастан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жолдо кетип атып, бир эшекти көрөт. Эшектин жүзүндө белги басылган да, бетинде. Ошондо ушуга белги койгон адамга Аллах Таала лаанат болсун деп каргыштайт да. Хадис Муслимде келет. Жүзүнө белги баскан адамды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам каргыштап атат да. Бул бетине да. Бирок башка жагына болот. Муктаждык болгон болсо, зарылчылык болгон болсо, ал белгини кандай койгон, ысык темирди ысытып туруп анан кийин жүзүнө коюп салган да. Эшектин бетинечи. Ошон үчүн бул жүз, билесиңер, өзгөчө могу адам болобу, жаныбар болобу, жүздө эмне бар? Көз бар, кулак бар, ооз бар, дем ала турган мурун бар. Ошон үчүн жүз көбүнчө эмне үчүн мусулмандарга эмне бири-биринин жүзүн уруп алып деп катуу айтылган. Себеби жүз эң мусулмандын урматтуу жери да. Эң жакшы жер. Ал эми ошол муктаж болгон болсо, койго, уйга, жылкыга муктаждык болгон болсо, белги койсо болот. Бирок жүзүнө болбойт экен да. Тиги эшектин жүзүнө белги коюп салган да. Хадистин уланысында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ва иза забахтум фахсину зибхаята", эгер силер мал сое турган болсоңар. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам неге өттү, мисал өттү. Биринчисинде ислам дини бардык нерседе көркөмдүк кылууга буйруган деп айтты. Бул биринчиси. Экинчиси, жада калса бул көркөмдүк адамдарга эмес, жандыктарга чейин өлтүргөндө дагы көркөмдүк кылууга буйруган деп айтты. Үчүнчүсү эми мисал келтирип атат. Жада калса силер дейт, мал союп аткан болсоңор, кой союп аткан болсоңор, ошол койго дагы жакшылык кылгыла, аны көркөм муздагыла дейт. Көркөм муздоо кандай десе, пайгамбарыбыз хадисында "Вал юхидда ахадухум шафратаху вал юрих забихатаху" дейт. Силердин бирөөңөр кой союп турган болгон болсо, бычагын, мизин жакшылап курчутуп туруп, койун союп, койун эсе алдырсын дейт. Койго гана мисал келтирип атат. Хадис Муслимде келет. Термизиде, Насайде келет. Хадис сахih. Эми ушул жерде эмнени түшүнөбүз?
бир гана кой эмес, бардык нерседе жакшылык кылууга буйрулган экен түшүнөбүз да. Бул жерде пайгамбарыбыз баягы адамдар, мусулмандар ошол мисалды кантип жакшылык кылууну үйрөнүш үчүн, билиш үчүн койду мисал келтирген да. Ошон үчүн койду сойгондо урматтуугандар жакшы бычак алып келип, аны аябай курчутуп туруп, аны дагы көргөзбөй музаш керек эмес. Себеби Адабул Муфрат деген Имам Бухаринин китебинде хадис келет. Ошол хадисте бир сахаба айтат, Аллахтын элчиси дейт да. Мен койду муздаймын, ошо менен кошо койго жакшылык кыламын дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне дейт? Аллах Таала сени өз ырайымына алсын дейт. Дуалат да. Мен койду муздаймын дейт. Бир ошо менен кошого жакшылык кыламын дейт да. Жакшылык кандай? Бычагын жакшылап кочутуп, ага көргөзбөш керек экен да. Абдулла Аббастан келген башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жолдо өтүп баратып, бир адам койду жыгып алып, койдун үстүнө тизеси менен баягы муздап атканда тизесинин үстүнө мойнуна коет го, коюп алып бычагын курчутуп атканын көрүп пайгамбарыбыз кайтарат да. Сен бул койду көп жолу өлтүрүүнү каалайсың дейт да. Элестетип көргүлөймү? Койду буттарын байлап коюп туруп, анын үстүнө олтуруп алып туруп, анан бычакты кайта кочутуп, бул койду эмне эселеп өлтүрүүгө барып экен да. Ошон үчүн үйдөн жакшылакай курчутуп алып, көргөзбөй келип туруп, анан байлап туруп, анан бир-эки жол тартсаң кетти, алхамдулилла. Койду муздаганда билесиңер, могу жерде эки күрөө тамыр бар, анан тамак бар, анан жүлүм бар. Ушул эки Шейх Усеймин айтат, ушул эки күрөө тамырды тартып койгон болсо, кесип койгон болсо жеткиликтүү дейт да. Кээ бир адамдар жо бияктагы жүлүндү да кошо алыш керек деп айтышат да. Бирок Шейх Усеймин муздагандын шарты ушул эки жүлүндү тамырды кесип койсо, ошону жеткиликтүү дейт да. Албетте кээ бирлер үчүнчүсүн кошот да. Ал эми кекитекти кошо кесүү бул мустахаб. Көрсөтөрмү? Ошон үчүн урматтуугандар, кайсылган нерсе болбосун. Бир зыян берди сага, читеп койду, же бирөөнүн тоогун жеп койду, зыян берди. Кантип өлтүрүш керек аны? Аны таш менен уруп өлтүрүш керекпи? Жок. Эң жакшы Шейх Усеймин айтат, ток болсо ток менен жакшы дейт да. Ток тийгизгенде баягы адам да өлүп калат го тез эле. Ошондой эле жаныбарлар да өлүп калат дейт тез эле. Баягы көп кыйналбайт дейт да. Эгер ток болбосо, анда мынтык менен. Ал эми жана таш байлап алып, аны таш менен уруп, жарым саат, 1 саат уруп аны өлтүрүү бул азап да. Андай кылбаш керек. Ит болобу, ал мышык болобу зыян берген, кандай нерсе болбосун. Өлтүргөндө көркөм өлтүрүш керек экен да. Көркөм деген кандай десе, ошо шариат буйругандай. Ошо үчүн урматтуугандар, мынакей ислам дини ар бир нерсени көркөм буйруга буйруйт экен. Ибадат болобу, кайтарылган нерсе. Жада калса мисалы кайтарылган нерселерде. Аллах Таала вала тақраба зина, зинага жакындабагыла дедиби? Ошонун өзүн дагы алымдар айтат, көркөм сен зинадан качыш керек дейт да. Аллах Таала бир нерседен тыйдыбы? Арактан тыйдыбы? Арактан да көркөм тыйылыш керек экен. Кантип көркөм тыйылабыз десе, алымдар айтат, зинадан сен эптеп аргасыз болуп, андай эмес экен да. Чын жүрөктөн. Аллах Таала ушул зинаны арам кылган деп, колуңдан келишинче зинага алып бара турган жолдордун баарын эштерин жабышың керек экен. Мына ушул көркөм экен да. Арактан тыйыл деди, ушул арактан да көркөм тыйылышың керек экен. Арактан кээ бир адамдар бар го, намаз окуйт, алхамдулилла, арак ичпейт. Бирок ушул бир жерге барганда дасторконго арак коюлуп калса, ошол жерде отура бериши мүмкүн. Же отурса, кээ бирлер болсо отурат, ошо менен кошо ошол жерден айта берет арманынча. Şu namaz okup kaldım da bolboso ay yataң деп. Же болсо кээ бирлер ичинен не кылсам я, иче берсемби деп отурушу мүмкүн да. Аллах Таала бир нерседен кайтарды, андан да көркөм тыйышың керек экен да. Ал эми сен зинаны анда санда бир сулуу бир бирөөдү көргөндө ой ушу менен зина кылсам деп армандап жибердиңби? Же кааладыңбы? Анда иман жүрөгүңө толуп отур элек да. Албетте сен мусулмансың. Бирок мусулман бар, момун бар да. Момундардын деңгээлдери бар, мусулмандардын да даражалары бар. Ошон үчүн сен мусулмансың. Бирок арам нерселерге болгон али махаббат бар да жүрөктөчү. Ошон үчүн арам нерселерден бүттүгүнөн тыйылып, аларды көргөндө сен баягы сахабалардай болуп, кыбла тарапты караган, ажаткана көргөндө астагфирулла, истигфар айтып кеткен деңгээл болбосо, ошого жакын болсо, Аллаху акбар. Арам нерсени көргөндө жүрөгүң ооруп,
истигфар этип аткан болгон болсоң, мына бул ыймандын эң бийик даражаларынын бири. Ошон үчүн урматтуу туугандар, көркөм кандай экен? Көркөм деген ар бир нерсени Аллах Таала жана пайгамбары буйругандай. Ал мейли Аллах Таала менен болгон мамиледе, мейли ата-эне менен болгон мамиледе, мейли үй бүлөң менен болгон мамиледе, мейли сен жануарлар менен болгон мамиледе. Ал эми ушул нерселерди буйруп аткан болбосо, албетте сенин бир тууганың мусулман ахли сүнна ээсине мамиле кылуу көркөм бул албетте эң жакшы амалдар экен да. Хадистин негиз максаты түшүндүңөр, негиз максаты ислам дини мейли ал адам болобу, мейли ал жануар болобу, баарына көркөм мамиле кылыш керек экен. Баракаллах.